камактан чыккандан кийин кол салган. 10 октябрда кечинде 7-Кичи районунда жайгашкан бокс залында ок атылгандыгы белгилүү болгон. Милициянын маалыматы боюнча Мукаш Ырсалиев Жылдызбек Ниязалиевдин жумушуна келип, ага өз дооматтарын койгондо жаңжал күч алып, Ырсалиев өзүнө катталган сайга мергенчилик мылтыгы менен Ниязалиевдин курсагына атып жиберген. Андан соң Ырсалиев залда жүргөн жарандын бутуна ок чыгарганы кабарланды. Жарадар болгон киши ок атууну токтотуу максатында Ырсалиев менен кармашканда, окустан атылган ок Ырсалиевдин башына тийип, ал жеринде каза болгонун милиция билдирет. Октон жаракат алган Ниязалиев жана жаңжалды токтотууга аракет кылган киши ооруканада. Бул факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Мукаш Ырсалиев менен Жылдызбек Ниязалиев экөө тең бокс боюнча машыктыруучу. Ырсалиев эл аралык бокс ассоциациясынын 3 жылдыз даражасындагы калысы. Ниязалиев Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курамасынын улук тренери. Ушул жылдын июль айында Ниязалиев УКМКга